Эне кандай жакшы турасыздарбы? Жакшы болом, жакшы. Сак саламат турасызбы? Бу больницада окшойсуз. Эмне, ден соолугуңуз түзүксүзбү? Bir gün olup bir gün tokarganda şonday olup kalat eкен деп алам. Allah şifasını versin. Жакшы болуп кеттиңиz, жакшы болуңуз. Gözüm adaşı, paşadaşı bir galer deyip tüyde vatıktır unutup kalam. Ama kataların kapa ol, kata gelse kapa ol. Эне, сизге бир суроода сизди ушундай уктук. Мына Кызыл Булактан чыккан эң аксакал кишилердин бири экенсиз. Элдерден угушубуз боюнча баягы биздин белгилүү ырчы Залкар ырчыбыз Рыспай Абдыкадыровдун замандашы, теңтүшү, классташы деп угуп атайын келдик. Ушу тууралуу билгениңизди кичине айтып бербейсизби? Мен билбеймин, onu кантип билбейм. Көз бирге чоңой бир туусак. Мунун Рыспайдын атасы Абдыкадыр Айшатам менен менин атам дос эле. Жакын өкө чай коочу эле, содигер эле. Өкө теңтүш болгон деңиз? Кытайлардан келип, марап келип, Кытайдан келип, ушинтип бала чакасын алдыкы кишилер ошол убактын эң кыйындары ошолор эле. Өкөнүн тең менин апам дагы Айшатамдын байбетеси дагы боюнда калат экен. Эгер сен уулду болсоң, мен кызы болсоң тага берем. Сен кызы болсоң, уулду болсоң, мен кызы болсоң тага берем. Деп менин атым Рыспай коюп, ол өзүнүн баласын уул койгон эме, Рыспай койгон экен. Ушулар ушундай өткөрүшчүлөр. Апасы ham Атыңыздар уйкаш болгон ошондон турбайбы? Атыбыз ошо. Ошо Айшенем төрөгөндө менин апам менен Агдайнак жаңа Кулмамат айткан тур апам төрөткөндө. Пара келип калыптыр да. Кыштын күнү экен, муз экен, эшикке чаа калтырып, параны башка алып калганбыз. Апам аркасына отура калып тартып, ол төрөгөндө музга түшөт экен Рыспай. Рыспай түшкөндө батону менен шерик болуп, тегерен пирөөрөттүн пычак диңдин кеткичекти. Ооба. Анан ошо диңдин кесип алып үлөткө иши болот экен. Бул чыгаан иши, бул чакалак иши болуп эйтип алган экен да, дайнек дегенде. Илгеркилер ошо. Рыспай, дагы бир китепте бирөө журналист чыгыппы, же бир жазуучу болуппу, ошондой бир сөйрөй чыгыптыр. Рыспай Абдыкадыровду Жалал Абадта төрөлгөн, ошол жакта чоңойгондон кийин 5 жашта келген деп жазып атышпайбы? Ошонун чындыгы барбы? Ол жарган убак деген, мурда жеңе урап барып алып келип атпы. Ол убакта эшекке минген эмес, эшекке өтө жакшы катын энеси. Ондай жолдорго барбайт, ол кандай жарган, ол пальтын эме. Ошол улатын Совет районун булгаган кандай эме, отон бет жок. Ошондой бирөө чыгып жазып атат десем, баягы ишенгендер да болот да. Мына сиздей адамдар ошол мезгилде кошо жүрүп теңтүш болгон кишилерден убагында ушундай чындыкты билип алалы, ошолордон Экөөбүз бирге чоңоюп, үйүбүз дагы жакын эле. Ооба. Бирге чоңоюп, бирге туруп, бирге отуруп, бир чоңойгонбуз. Анан 7-ci класс бүткөндөн Токтогул мектепке алып барган абам. Сиздер 1-ci класстан 7-ci класска чейин чоң окугансыздарбы? Классташ турбайсыздарбы? Атам анан Ыбырайчта өлүп калгандан кийин бул меши менен атасы менен кошо жүрдүм эле деп. Эки балдыдын мени кошуп Рыспай менен кошо Токтогул мектепке алып барды. Ол кыйын экен, жокчулук маалда бирөөлөрдүн отунун терип, кашегин алып келип, тамны салып, очогун оңдоп, тандырын кылып бир окуп алды. Мен эки тайжан касына мендир кошуп басыла бердим. Келгенен абам атам бурушат, эмне баса берди. Акам шопур эле, акам барбай койду деп ушинттим. Онда акам бираз шопур маал эле да, неме айтачын. Жолдо келе атып айран ичип түнү менен ушу кайтырып келген келип алып төртөөбүз. О себеп менен эми анан кийин ойлоном да, ушу экөө жактан жакындашса деп ол эки тайжан кошуп берген экен. Ошол сүйлөшкө деген ойдо болгон экен деп. Пландын баары сиз бузган турбайсызбы анда? Алардын планын сиз бузуп баса берген турбайсызбы? Ооба. Ошол план баса берекен, анан болбосо Рыспай кошулуп калмакпыз. Ооба, баса берген. Азыр кайсы жерде жашайсыз? Түшүнүктө. Неге? Каеринде түшүнүктү айтсаңыз? Түшүнүк. Ульяновдо түшүнүктө жашайм мен. Ошол жака турмушка чыккан турбайсызбы? Ооба. Совет районунун Ульянов түшүнүк деген жеринде жашайм. Келгиле, мен ошол кишилерди бир-эки милициянын алып келген, жакасы тутуп, бетин тутуп, абийдин колуна берип кетирейин. Милициянын алып келген ошол кайсы айтты, мен айттым, жеге болуп алып барып кайтарып берип атпы туурамын. Бети жок шекең чыга, бети жок. Рахмат.
Жақсы болып çıkыңız. Nesi oğlunuz Cana- versin Allah Teala. Koşa kaçkan teyzeleriniz notlarını aytsanız. Şirin biteceğim. Davru. Deme. Tüyçe tağanın balası. Mazmat tağanın kızı. Şimdi Galiba. Halife Münşir'in büyüyeciler. Şöyle çırtı. O kavas böyle bir çıdavay. O şöyle yaşa okul kırat degen oy menen taştagan eken de. Rahmat, rahmat. Olara- Жақсы malumat berdiniz. Kuda kalırsa eğer daha suraytı ömrünüz uzun bolsun. Daha şunda kızıkkan jurnalistler bolsa da kızıkkan adamlar bolsa sizin adresinizi versek жақсы malumatlarınızı şunday beriniz. Janağı jalgançılardan ayrın getirseniz eken gözünüzün tülü gezinde. Rahmat. Çalgantı eken bir mağara